Саламатсыздарбы? Бул сабак Edpuzzle'da түзүлгөн видео тестке окуучулар жана студенттер кантип жооп берүү боюнча болмокчу. Edpuzzle'da түзүлгөн видео тестке кирүү үчүн WhatsApp аркылуу жөнөтүлгөн ссылка аркылуу киришет. Мисалы, бул жерден биз WhatsApp'ка кирели. WhatsApp'ка киргенибизде бизге видео тесттин ссылкасы келген. Ушул ссылка аркылуу киришет. Ссылканы басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден каалагандай браузер аркылуу кирсек болот. Бул жерден Chrome деген браузер аркылуу кирели. Chrome деген браузерди басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Азыр жүктөлүп атат. Жүктөлгөнчө бир аз күтөбүз. Бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерден биз катталуу үчүн Google'ду тандайбыз. Google'ду тандаганыбызда биздин аккаунттар чыгат. Бул жерден өзүбүздүн аккаунтту тандайбыз. Аккаунтту тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерде 10-класс деп турат. Бул жерден биз видео тестке кирүү үчүн Join class дегенди басабыз. Join class дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерде видео тестти аткаруу үчүн ушул видеону манжабыз менен басабыз. Видеону манжабыз менен басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерден Open up дегенди басабыз. Open up дегенди басканда кайра бизден кайсы приложениянын жардамында жүктөйүн деп чыгат. Телефонго Edpuzzle'ды өткөрүп алсак да болот. Эгерде Edpuzzle'ды өткөрүүнү каалабасак, анда бул жерден Chrome аркылуу кирсек да болот. Chrome'ду тандайлы. Chrome'ду тандаганда окуучулардан жана студенттерден төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Edpuzzle'ды телефонуга жүктөп алса да болот. Ал үчүн Play Market'тен ошол Edpuzzle приложениясын жүктөйт. Бир аз күтүп турабыз. Бул жерден кайра Join дегенди басабыз. Join дегенди басканда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден бул баскычты басалы. Басканыбызда төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Бул жерден видео тести видеону көрүү менен видеодогу тесттик суроолорго жооп берсек болот. Видеону ойнотуу үчүн бул жердеги баскычты басабыз. Басканыбызда бизди окуучулардын жана студенттердин телефонунан ушундай болуп жүктөлөт. Биринчи кезекте эле видео сабактагы заметка чыкты. Видео сабакты көрүү менен суроолорго так жана туура жооп беребиз. Ийгилик деп турат. Видеону кайра улантуу үчүн бул жерден Continue дегенди басышат. Continue дегенди басканда видео ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерден пауза кылса болот. Бирок бул видеону жылдырып өткөргөнгө болбойт. Ары бери перемотка кылганга болбойт. Видеону окуучулар жана студенттер видеону толук көрүп чыгуу керек болот. Бул жерден басабыз. Бул жерде ар бир тамчыга окшогон белги, булар суроолор. Ушул жерге келгенде видео автоматтык түрдө токтойт дагы. Видеодогу тесттик суроолор чыгат. Окуучулар жана студенттер ошол тесттик суроолорго жооп беришет. Азыр кайра видеону ойнотолу.
Мына ошол тамчыга окшогон белгиге келгенде видеодогу тесттик суроолор чыкты. Окуучулар жана студенттер ушул жерден өздөрүнүн варианттарын белгилешет. Мисалы, жаныбарлардын жүрүм турумун окутуучу илим бул этология дегенди белгилейли. Андан кийин бул жактан submit дегенди басышат. Submit дегенди басканда эгерде туура жооп берсе, ушундай болуп бул жерде 100 балл деп чыгат. Бул жердеги түс дагы жашыл түстө болуп калат. Эгерде туура эмес жооп берсе, бул жер кызыл түстө болуп калат. Жооп бергенден кийин төмөн жактан continue дегенди басышат. Continue дегенди басканда видео кайра ойнотула баштайт. Экинчи суроого азыр бул жерден кийинки суроо чыкты. Кайсы планетада бир сутка 1 жылга жакыныраак дейт. Бул жерден туура эмес жооп берип көрөлү. Мисалы, Нептун дегенди белгилеп көрөлү. Бул жерден submit дегенди басабыз. Submit дегенди басканда биз окуучулардын жана студенттердин берген жообу кабыл алынат. Бул жер мына кызыл түстө болуп калды. Бул жакта 0 деген балл болуп калды. Кайра видеону улантуу үчүн бул жактан continue дегенди басышат. Continue деген басканда видео кайра уланат. Бул жерде эгер туура жооп берсе жашыл болот, туура эмес жооп берсе кызыл болот. Бул жерден экранды чоңойтуп алса дагы болот. Азыр кайра ойнотолу. Ушундай кылып видеодогу бардык тесттик суроолорго жооп беришет. Ушундай кылып бардык суроолорго жооп берет. Жооп бергенден кийин, акыркы суроого жооп бергенден кийин дагы submit дегенди басат. Submit дегенди баскандан кийин continue дегенди басат. Баскандан кийин видео акырына чыкканга чейин күтүп турат. Мына окуучулар жана студенттер бардык суроолорго жооп бергенден кийин жыйынтыкты көрүү үчүн бул жерден ушул баскычты басышат. Баскычты басканда жыйынтык төмөнкүдөй болуп чыгат. Мына 9 суроого 10 суроодон 9 суроого туура жооп бериптир. Жалпы баллы 90 балл болуптур. Ушундай кылып өздөрүнүн жыйынтыктарын көрүшөт. Жыйынтыктарды көргөндөн кийин мына ар бир суроо боюнча дагы варианттарды көрсө болот. Мына төмөн жакка сүрсө, бул жакта экинчи суроого туура эмес жооп бериптир. Окуучулар жана студенттер Нептун деп жооп бериптир. Бул жакта туура жооп Венера экен. Мына туура жооптун сол тарабында жашыл стрелка турат. Ушундай кылып ар бир варианттарды дагы көрүп чыкса болот. Бардык варианттарды көрүп чыккандан кийин бул жерден окуучулар жана студенттер чыгып кетишет. Бул жыйынтык мугалимдин учетный записине барып түшөт. Мугалим окуучулардын жана студенттердин жыйынтыктарын кантип көрөт. Ал жыйынтыктарды көрүү кийинки сабагыбызда болмокчу.